Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде таңкы мейман түрмөгө башталды. Дал ушул жаатында кеп кылыш үчүн атайын коноктубузду чакырганбыз. Бишкек шаарынын Свердлов районунун ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматынын башчысынын орун басары, милициянын майору Асанбек уулу Улукман бизде конокто. Саламатсызбы? Улукман мырза, кандай келип алдыңыз? Эртең менен таңкы маанайыңыз кандай? Жакшы. Аны айтып кетсеңиз, баягы азыркы учурда уурулук негизи абдан популярдуу болуп жатат дейт, башка кылмыштарга караганда. Ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Ооба, азыркы учурда уурулук көйгөйлүү маселе болуп турат. Негизинен уурулук күз, кыш айларында айрыкча чөнтөк уурулук күч алат, көп катталат. Коомдук жайларда, базарларда, соода түйүндөрдө, борборлордо, эл көп чогулган жерлерде катталат да. Бул боюнча милиция кызматкерлери тарабынан жумуштар алып барылууда. Атайын рейдтер жүргүзүлүүдө, видеороликтер мектептерде, жогорку окуу жайларда сабактар өткөрүлүүдө, профилактикалык алдын алуу максатында. Кыш мезгилинде эмнеге күч алат? Себеби жарандарыбыз жылуу кийинишет. Жылуу кийингенде, калың кийингенде Адам байкабай калат. Адам байкабай калат, ыңгайлуу болот ууруга. Ошондуктан уурдаганга ыңгайлуу. Ошол моменттен. Эгерде ошол чөнтөкчүнү кармаса, кандай жаза колдонулат? Аларга берилүүчү жаза? Сөзсүз түрдө жоопкерчиликке тартылат. Бул Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 205-беренесинде көрсөтүлгөн. Ал жерде атайын бөлүктөр бар. Келтирилген материалдык зыяндын ооругуна жараша, өлчөмүнө жараша жазалар колдонулат. Максималдуу жаза бул мүлкүн конфискалоосу менен 5 жылдан 10 жылга чейин көрсөтүлгөн. Кылмыш кылган жарандар сөзсүз жоопкерчиликке тартылат. Ал эми сиздер мындай кандайдыр бир кеп кеңештерди бере аласыздарбы? Мисалы, баягы көтөрүп жүргөн капчыгыбызды жакшылап жабыш керек экенбиз, ошондой эле уурдабаш үчүн баягы чөнтөктөрүбүздү сөзсүз түрдө текшерип туруш керек экенбиз бат-баттан. Ошондой кандайдыр бир кеп кеңештериңиздер барбы? Ооба, кеңештер бар. Ошо коомдук жайларда жүргөндө негизинен эртең менен 7-ден саат 10-го чейин, андан кийин түштөн кийин саат 3-төн кечки 9-га чейин көп катталат. Эл көп жүргөн учурда, тыгын, коомдук транспорттарда эл көп жүрөт, ошол убакта уурулар пайдаланышат да. Ошол убакта сак болуш керек, жарандарды сак болууга чакырам. Балуу буюмдарын, уюлдук телефондорун жакшылап караш керек. Азыр көпчүлүк учурда эл арасында сөз болот да, ошол чөнтөкчү ууру менен көпчүлүк уурулар маршруттук таксиде, маршруткаларда болот, анан ошолордун айдоочулары менен чогуу иштешет деген да кептер тарайт да. Андай бизде фактылар жок. Бирок айдоочуларга талаптар коюлат. Ар бир коомдук транспортта видео камералар орнотулуш керек. Бул бар, орнотулган коомдук транспорттарда бар. Айдоочуларга дагы рейдтер жүргүзүлгөн учурда барып түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Алар менен дайыма биз байланышта чогуу жумуш алып барабыз. Ошо камера тууралуу айта кеттиңиз. Бишкек райондорунда адамдын жүзүн тааный турган видео камералар орнотулат деп айтып жатат. Бул тууралуу кандай маалымат менен бөлүшө аласыз? Ооба, бул боюнча орнотулган камералар бар азыр. Дагы 150 көбөйтүлөт деп атат. Бул жакшы натыйжа, жакшы жыйынтык берип атат.
адамды ошол биз ууру кармалганда атайын жоопкерчиликке тартылгандан кийин атайын картотекага базага киргизебиз. Анын ошо келбети ал жака түшүрүлөт. Андан кийин ошол эгерде ошол ууру дагы бир жерден камерага түшүп калган болсо, ошол базага берсе, ошол жактан дароо табылса болот да. Ал эми Ленин районун ала турган болсок, ушу Ош базарда көп катталат экен. Свердлов району боюнча ала турган болсок, кайсы мекемелерде, кайсы жерлерде көп катталат? Уурулар көп жүргөн жерлер десек болчу да. Уурулар көп жүргөн жерлер бул Дордой базары, Мадина базары, Аламүлүн базарлары, Айчүрөк соода борборунда ошол жактарда уурулар негизи көп жүрүшөт. Анан коомдук транспорттарда. Азыр эле мынакей биздин көрүүчүлөрүбүз жазып атат. Мындатта көбүнчө бул уурулар топ-топ болуп иштешет дейт. Буга кандай жооп бере аласыз? Андай фактылар да болот. Бирөө алаксытып турат, экинчиси ошол учурдан пайдаланып, чөнтөгүнөн колун салып байкабай калат, уурдап кетет. Булар атайын кылмыштын жасаарда буда пландашат, пландап ушундай кылмышка барышат. Айтор уурулар да жөнөкөй адамдар эмес экен. Ооба, маселен мен Айсулунун бир немесин урдай калсам, мен урдаган киши бул кармап турбай дароо экинчисине берип, ал үчүнчүсүнө ошентип изин суутуп кеткенге аракет кылышат экен да. Ушундай болушат. Ар дайым сак жүрөлү, эң башкысы өзүбүз дагы баягы тыкан болуп, анан уурдан сак болсок, анан урдай албайт болуш керек. Мен дагы ушу учурдан пайдаланып жарандарга кайрылып кетет элем. Өзүңүздөрдүн мүлктөрүңүздөргө, буюмдарыңыздарга сак болуңуздар. Азыр уурулук эле эмес, алдамчылык, финансылык пирамидалар дагы көп жабыр тартып атышат жарандар. Ошол жактардан дагы ишенбей сак болсо, биз дайыма. Ооба, ошо финансылык пирамидалар боюнча дагы көп талкуу кылабыз буйруса алдыда. Бүгүн болсо ошо уурулардан сактануу боюнча кеп кылдык. Чоң рахмат сизге. Чоң рахмат. Ал эми биз программабызды улантабыз.